Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК Коргоо министрлигиндеги коррупциялык схеманы аныктап, командирди камады. Кыргызстандын жарандарынын келишимдик негизде аскердик кызматка чакырууда. Коргоо министрлигинде коррупциялык схема түзүлгөнү аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин командири ИИМдин ички аскер бөлүгүнүн аскер кызматкери менен алдын ала сүйлөшүү алып, келишимдик негизде аскердик кызматка чакыруу үчүн жарандардан 70-90 миң сомго чейин акча алып турушкан. Тергөөдө алар бул каражатты аскерге алына электе эле талап кылышканы аныкталган. Келишим боюнча иштеген жоокерлердин бири акчаны карызга алууга аргасыз болгонун айткан. Бригада командири 2 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Атайын кызмат бул коррупциялык схеманын башка да катышуучулары аныкталганын билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында, мыкаачылык менен өлтүргөн өспүрүм Айсулуу Мукашеванын ишин Жапаров өз көзөмөлүнө алган. Коомчулукту нес кылган бул кылмыш тууралуу кабарды мамлекет башчыбыз терең өкүнүч менен кабыл алды. Ошол эле учурда президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын начальниги Мурат Укушевке балдарга, кыз-келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иш жүргүзүү тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зоруктагандарды, кыз-келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү каралды, деди Аскат Алагөзов. Президент балдарга жана кыз-келиндерге карата жасалган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияны карманары белгиленди. Эсиңиздерге салсак, Айсулуу Мукашева 27 сентябрда түштө Барскоон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан. 29 сентябрь күнү сөөгү Боом Капчык айылына жакын жердеги Жел арык аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү билинген. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айылыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. ИИМ Айсулуунун өлүмү боюнча маалымат тараткан кишини кызга эч кандай тиешеси жок. Ысык көлдө изделип сөөгү кеминен табылган 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын бир тууганы болом деп жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип, коомчулукка туура эмес маалымат тараткан киши аныкталып, милицияга алып келинген. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин аймактык милиция кызматкери жашы жете элек кызды издөө үчүн 3 күндөн кийин гана башталаарын айтканы коомчулукту талкуу жаратып, мекеме кызматкерлеринин мындай аракетине ичкиликтөө дайындалган. Териштирүүнүн жүрүшүндө мындай маалыматты тараткан 23 жаштагы Нарынбек уулу Сыймык аттуу жаран болуп чыкты. Анын маркумга эч кандай туугандык байланышы жок. Буга чейин уурлук жана алдамчылык жасоого шектелип, жоопкерчиликке тартылган, кылмыш тууралуу ойдон чыгарылган маалыматтарды таратып, коомчулукту адаштырып, чыңалууну күчөткөн деп айтылат билдирүүдө. Нарынбек уулу Сыймык Ысык көл облустук милициясынын тергөө кызматына жеткилген. Анын аракеттерине укуктук баа берилери айтылды. Өзү катталуучу топтоо үчүн дал ушундай кадамга барганын билдирген. Эсиңиздерге салсак, Айсулуу Мукашева 27 сентябрда түштө Барскоон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан. 29 сентябрь күнү сөөгү Боом Капчык айылына жакын жердеги Жел арык аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү билинген. Мен Нарынбек уулу Сыймык 2002 жылы январь 7-синде Нарын шаарында төрөлүп өскөм. Аталган окуя боюнча мен Айсулуунун эч кандай байкеси болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик чогултайын деген мааниде өзүм СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулуунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат чогулткам жана журналисттерге таратып, элди туура эмес багытка бургам. Өзүм 8 класска чейин Нарын шаарында окугам. 8 класстан кийин Ысык көл облусунун Ойтал айылына келгем. Аталган иш боюнча кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындан кийин
такыр кайталанбайт. Мени кечирип коюңуздар. Өзүм убагында сот жогуна тартылып, милиция кызматкерлерине ичим ачышып калгандыктан ушул ишти кылдым. Аламүдүн суусуна түшүп кеткен 28 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Чүйдүн Кой Таш айылында Аламүдүн суусуна түшүп кеткен 28 жаштагы кыздын сөөгү 1 октябрда табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирген. Маалыматка ылайык 27 сентябрда милиция бөлүмүнө 28 жаштагы К.А. Аламүдүн дарыясынын жээгине чайынып жаткан учурда тайып кетип сууга агып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Суу кызды агызып кеткен. Ал эми жанындагылар ага жардам көрсөтүүгө аракет кылышкан, бирок натыйжа чыккан эмес. Кызды 3 күн бою издешкен. Жыйынтыгында бүгүн болжол менен саат 13:10 Кой Таш айылында Аламүдүн дарыясынын куткаруучулары жана милиция кызматкерлери тарабынан кыздын сөөгү табылган. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Өзгөчө Кырдаал министрлиги Аламүдүн суусуна аял түшүп кетип, аны издөө иштери жүрүп жатканын да билдирген эле. Айсулуунун мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген киши 2 айга камакка алынды. Жети Өгүз райондук соту Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелген кишинин бөгөт чарасын тандады. Бул тууралуу Спутник агенттигине ИИМден кабарлашты. Маалыматка караганда ал 2 айга камакка алынып, ишти ийимлүүлүктөөдө. Эске салсак, 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 27 сентябрда түштө Барскон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан. 29 сентябрь күнү сөөгү Боом Капчык айына жакын жердеги Жел Арал аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү билинген. Шектүү Бишкектен кармалган. Төбө чачты тик тургузган бул окуядан кийин президент Садыр Жапаров жаш балдарды зордуктагандарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштаган. Кумтөргөн жайында Кумтөр Голд компаниянын башкармалыгынын отуруму өттү. Кумтөргөн жайында Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун башкармалыгынын көчмө отуруму болуп өттү. Отурумдун жүрүшүндө 2023 жылга карата иш пландарынын аткарылышы тууралуу маалымат угулуп, ошондой эле алдыдагы 2026 жылга карата милдеттер талкууланган. Кумтөр Голд компаниянын башкармалыгынын төрагасы Бузурман Субанов кен жайдын бардык түзүмдүк бөлүмдөрү коюлган милдеттерди так аткаруу менен штаттык режимде иштеп жатканын белгилеген. Анын айтымында ишкананын жетекчилигинин жана адистердин күч аракети учурдагы жылды ийгиликтүү аяктоого жана жаңы өндүрүштүк милдеттерди ишке ашырууга багытталган. Алиарбек Абжалиев инвесторлордун аркасы менен кусабы. Өткөн айда камактагы Алиарбек Абжалиев эркиндикке чыгып кеттиби? Бул таризде күч органдары билдиришкен жок. Бирок тар чөйрөдө талкуу жаралып, Бикарт клиникасынан соң үй камагына бошогону каңууланган. Алиарбек Абжалиев ири суммада кусууну убада кылып, ал жагын бөлүп төлөө ыкмасында макулдашканбы? Таң калыштуусу өз чөнтөгүнөн эмес, Кытай инвесторлорунун каражатын пайдалануу менен чабыштырган Кербезиби. Кудасы Соке бийликте турганда Кайыңды кабель заводуна ээлик кылып, ал жерди кытайларга ооштуруп, ортодо миллиондорду табуу менен марганбы. Ошонун артынан байып, анан эми кусканга келгенде кайра эле инвесторлордун акчасы аркылуу кутулууну көздөгөнбү? Өзүнүн чөнтөгүнөн төлөбөйбү? Айтор ушул сыңарындай соолдор арбын. Кыргакы күч органдары оңой эле анализдеп коюшса керек деп жазган Арбакеji сайты. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022-ден бeri бутум какшап ооруп, курт жегендей болуп, чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми аксап бас. Анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөй электе эле баспай калдым да вообще. Нарона, берона, кыскасы болом деп. Операция жолунда жарып мени алып келдим да. Андан операция болдум 2024 августта. Быйыл 1 жыл болот да. Эмнени каалайсың ушун? Эми ушу алып боламчы, басып кетишим керекмиш. Балдарым келечегине кандай болот ушуну ойлойм. Аллахым ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Аял киши болбосун экенечи. Каракол шаарында 40тан ашуун аскер кызматкери ипотекалык батир алды. Бүгүн 1 октябрда Ысык Көл облусунун Каракол шаарында курулган ипотекалык көп кабаттуу турак жайдан 40тан ашык аскер кызматчысы батир алды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти.
Жаң батирлердин ачкычын министр Руслан Мукамбетов тапшырып, иш-чарага Каракол шаарынын мэри Нуртилек Орозбаев, аскер кызматчылары, алардын үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары катышкан. Белгилей кетсек, өткөн айдын башында министрлер кабинети аскер кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө ипотекалык төлөмдөрдү компенсациялоо боюнча жаңы тартипти бекиткен. Ага ылайык, эгерде аскер адамы коммерциялык банктар же МИК аркылуу ипотека алган болсо, алардын кредиттик милдеттенмелерин мамлекет толугу менен өзүнө алат. Ошто кафе-ресторандар 1 ай ичинде өзүнүн унаа токтотмосун уюштуруусу керек. Ошто кафе-ресторан, коммерциялык ишканалар 1 ноябрга чейин өзүнүн унаа токтотуучу жайын уюштурууга милдеттендирилди. Бул тууралуу шаар мэриясынан билдиришти. Маалыматта мындай талап шаардыктардын коопсуздугун жана жол тыгынын азайтуу максатында коюлуп жатканы белгиленген. Быйыл шаарда жолдор оңдолуп, түзөөдөн өткөрүлүп кеңейтилди, бирок тилекке каршы жаңы жасалган жолдордун четтери унаа токтотуучу жай катары пайдаланылып, кайрадан эле жол кыймылына тоскоолдук кылууда. Тамактанууга же соода кылганы келгендердин унаалары жол тыгынын жаратып, башкаларга ыңгайсыздыкка алып келбеши керек деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле мэрия калаадагы бир катар кафе, тест тамактануучу жайлардын айланасындагы жерлерди сатып алып, унаа токтотуучу жайлар уюштурулуп жатканы кошумчаланды. Төө ашууда кар жана туман, оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бишкек Ош унаа жолунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн чектөө киргизилди. Бул тууралуу Чүй милициясынын басма сөз кызматы билдирген. Чектөө Төө ашуу ашуусундагы кар жана туманга байланыштуу киргизилүүдө кайгылуу кызматкерлери айдоочулардан жол эрежелерин так сактоону жана жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөр менен алмаштырууну суранган. Муфтият аялга кол көтөргөн өз энесине кол көтөргөнгө барабар. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Абдулазиз Закиров Айсулдун өлүмүнөн кийин эркектерге кайрылып, аял затына айрым мамиле кылууга чакырган. Анын айтымында ата-бабалар аял затын ар дайым бийик тутуп, кызды төргө чыгарып, энени таажыдай көтөрүп сыйлашкан. Эр азамат болуу күч менен мактануу эмес, эркектин чыныгы күчү өзүн тыя билүүдө. Аял затына айрым мамиле кылууда ар бир кызга өз кызыбыздай, ар бир аялга өз энебиздей, ар бир бийкечке өз карындашыбыздай мамиле кылалы, деди муфтий. Ал коомду зына, бузукулук жана зулумдуктан сактап, үй бүлөнү адеп ахлак менен тарбиялоого чакырды. Муфтийдин айтымында аял затына кол салган адамдын акырети караңгы болот. Камактагы Айтмамат Кадырбаев каражат таппай кыйналганы айтылууда. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев коррупция беренеси боюнча камакка алынганы кабарланган. Ошондон бери ың-жыңсыз 1 айга жакындап калды. Актануусун же өзүн коргоо менен каршылык көрсөткөнүн деле уккан жокпуз. Анын жакындарынын айтымында Айтмамат Кадырбаев кусканга каражат таппай кыйналып жаткан эмиш. Мамлекетке $2 миллион төгүү вазыйпасы талап кылынганбы? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Экс-мэрди туугандары анчалык бай эмес экенин каңгуулашууда. Бирок күч органдарында жетиштүү маалыматтар болсо керек. Айтмакчы Айтмамат Кадырбаев баласына өкүл ата кылып Сапар Исаковду койгону узун элдин учуна тарган. Түпкүлүгүндө Алмазбек Атамбаевке жакын кадр катары белгилүү. Ушундай азырынча абактагы абалы, саламаттыгы жагынан толук кандуу маалымат деле жок. Соодалашып чыгабы же өз принцибине бекем турабы деп жазган Арба Кейджи сайты.